урматтуу төрага. Мен көңүлүңүздөрдү бурайын деген маселе бул жазгы тала жумуштарында өкмөттүн даярдыгы кандай? Мына дыйкандарыбыздын негизги көйгөйү мына жакында башталат жазгы тала жумуштары. Бул күйүүчү май, КСМ. Өкмөт ушул чынында жардам берем десе дыйкандарга атайын бир квоталап, бир объемду билесиздер канча көлөм кетет. Дыйкандарга баасын түшүрүп берүү боюнча иш жасасаңыздар. Мына негизги бул каражат көйгөй ушу кеткенине байланыштуу өздүк наркы продукция кымбат болуп калып атат. Анан биз күздө айтабыз, эмнеге продукция кымбат, эмнеге экспортко чыкпайт деп. Себеби биз Казакстан кошуна өлкөлөрүнө конкуренцияга чыдабай атабыз. Ошондуктан өкмөт сөзсүз түрдө өзүнүн программасында күйүүчү майдын баасын мына жок деген 2 ай дыйкандарга квоталап берип, көлөмдөрүн бир аз түшүрүп, мына сырттан ташкан монополисттер менен сүйлөшүүнү жүргүзүш керек. Буну жөн койбоңуздар. Мына азыр 40 сомдон ашып калды. Азыртан бир аз-маз болсо жардам берсек, бул да өзүнүн наркын түшүргөнгө бир аз жардам болот эле. Андан кийинки маселе, мына өткөн жылы дагы суу маселеси сугат жерлерде өтө көйгөй жараткан, быйыл дагы суу маселеси көйгөй жараткан турат. Себеби мына Чүй областындагы Сокулук, Московский, Жайыл, Панфилов райондорунда сугат жерлеринде көп жерлерде суу жетпей калды. Бунун эки себеби бар. Биринчи, чын эле суу аз болду. Экинчи, каналдардын тазаланбагандыгы. Бизде мамлекеттик мурдагы департамент бар, ирригация жана суу чарбачылыгы. Алмаз Акунжанович, ушул мамлекет органга сиз тапшырма берсеңиз, жергиликтүү райондордун айылдардын элдери өзлөрү көмөктөшкөнгө даяр. Бул жактан бир өкмөт кичине кыймылдап койсо, каналдары тазаланганга даяр. Ошондуктан биз туура түшүнөбүз, каражат аз. Бирок өкмөт өзүнүн сунушун айтып, ошол жердеги суу департаменти андай кылалы, мындай кылалы десе, көптөп каналдарды тазаласак, суу толугу менен ошол сугат жерлерге жеткенге шарт түзөт эле. Ошондуктан азыр даярданбасак, мына жаз келип калды. Айыл чарба министрлиги да ушунун үстүндө иш жүргүзүүсүн биз талап кылабыз. Сиз да көңүл буруп, ушуга тапшырма берип койсоңуз. Рахмат.